түгөнбөгөн түпкү сойлордун артынан эч бир минут тынчтык бербеген мен бул адамдык жашоодо эмнеге жетиштим деген түбүнү чечилбес суроо. Адам дем алып жашап жаткан соң сөзсүз кандайдыр бийиктикке талпынып аларды багындыруу керек го. Мен ошондой кыла алдымбы? Ой толгоп көрсөм, албетте бир нерселерди аткаргандай жайым бар экен. Ар бир адам өз жашоосунда 3 жолду туура тандоого абзел. Бул турмушта дайыма бирге болуучу өмүрдүк жолдошумду, кеп-келешин берип туура жолго баштоочу досумду жана эң негизги кесибимди. Дарыгер өмүр сакчысы, дарыгер элдин бактысы, элдин саламаттыгы үчүн кам көрүп, күнү-түнү тыным албай, ажал менен арбашып иштеп жатышкан алтын колдуу, ак халатчан өмүр сакчылары, адам жанынын инженери, дарыгери. Бул дүйнөдөгү аягы белгисиз сапарыма дарыгер кесип жолдош болгонуна мен бир ирет ыраазы болуп келем. Анткени мен жөн гана ак халат кийген жокмун. Эл үчүн дайыма сакчылыкта туруп, өчөйүн деген өмүр шамын күйгүзүп, үзүлөйүн деген өмүр чыбырын улап, элдин кызматын аткарыш менин милдетим. Жашоодо биринчилерден болуп, адам баласына эмне керек деген суроого баарыбыз эле билгендей чын ден соолук деп жооп бере алабыз. Эгерде өзүңдүн үй бүлөңдүн, тааныш досторуңдун, айлана чөйрөңдө жашаган элдин ал акыбалы, ден соолугу чын болсо, анда адам бактылуу болосу бул факт. Негизги маселе азыркы глобалдаштыруу учурунда кантип ден соолукту чыңдоо же жараткан берген жашоону кантип бийик сактоо, жамандыктардан алыстоо маселеси. Азыркы учурда элибиздин ар түрдүү тиричилик факторлорунун көйгөйлөрүнөн көр тиричилик менен убара болуп, эптеп-септеп акча таап, бала чакасын багуунун аракетинде жүрүп, ден соолугун кароого, аны чыңдоого, оорунун алдын алуу үчүн убагында дасыккан дарыгер адистерге көрүнүү жөнүндө ойлоп да койбогон жарандар толтура. Мен элиме кайрылат элем. Ооруну жок кылуу мүмкүн эмес, бирок аны өзүбүз күчүбүз менен азайтууга мүмкүнчүлүгүбүз